Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hurmatlı qarekeler, hurmatlı talabalarımız, qarılarımız. Mına bugün kutlu berekeli көздің пышықшылығы деп қоята. Шундай жақшы күндерді Құдай Таалам насип қылып, дағым бір қарекелеріміздің таймашыға, шу мұсабақаға насип қылып отырады. Әлбетте бұл мұсабақа Қырғызстан мұсылмандар дин башқармалығы менен Саудия Араб мамлекетінің Қырғызстандағы елшілігі орталығында уюштурулган мұсабақа болуп эсептелет. Мына мен бир жумале болду ушул казиятка ушул жооптуу милдетти аркалап келгениме. Ага чейин ушу сиздердин өтө турган карылык мусабаканын иш-чараларын ошо посолство менен биргеликте макулдашып, келишимдерди түзүп, эми даярдадык эле. Анан аны өткөргөнгө чейин биз бияка келип калдык. Мына сиздерге жакыныраак келип калдык. Ошондуктан бул иш-чаранын чоо жайын баш аягынан бери билем. Бул саамалык 2-3 жылдан бери болуп атат. Сиздер деле билсеңиздер керек. Ушул Саудия Араб мамлекетинин жетекчилери, Кыргызстандагы элчилиги, булар эми Куранга кызмат кылган адамдар, жакшы билесиздер. Динге кызмат кылган адамдар, исламга кызмат кылган адамдар. Ошон үчүн Куран бул биздин эки дүйнөдөгү бактылуулугубуздун эң чоң документи ушул Куран болот. Аллага миң шүгүрлөр болсун, сиздерге эмес, сиздердин ата-энелериңиздерге рахмат. Ушу эки дүйнөлүк бактылуулук китебини жаттаганга сиздерге шарт түзүп берди да. Бул өтө чоң немат туугандар. Профессор болуш мүмкүн, доктор болуш мүмкүн, илимдердин дагы кандидаты болушу мүмкүн, дагы бир нерселер болушу мүмкүн, бир ачылыштарды кылышы мүмкүн, бирок эч кайсы илим Куранды жаттап, ошону жүрөгүгө сактап, ага амал кылып өткөндөн артык бакыт жок. Ошон үчүн мен баарыңыздарга эң биринчи ушундай бир жакшы такыбалыкты, Куранды жаттап, ошого амал кылып жашоону каалаймын. Анан кийин эми бул мусабака деген бул жана эле бир таймаш. Бирөө жеңет, бирөө жеңилет. Буга ушундай бир активный катышканыңыздар үчүн жакшы ыраазычылык билдиребиз. Бирок өтпөй калдым, жеңилип калдым, мындай болду деп кыжалатчылык болбогону жакшы. Макулбу? Анан кимге насип болсо, иншалла, биз ошо 3 тайпа боюнча 5 пара, 15 пара, анан кийин 30 пара боюнча биринчиликтерге атайын сертификаттарды берип, иншалла, Бишкекке жолдомо беребиз. Анан калган күчүңүздөрдү иншалла борбордо көрсөтүп келесиздер. Баарыңыздарга ийгилик каалаймын. Бирөө жеңүүчү бирөө болот. Ошон үчүн көңүлгүдү түшүрбөңүздөр. Баарыңыздарга ийгилик каалаймын. Жакшы активдүү катышыңыздар. Анан жыйынтыгында дагы учурашабыз иншалла. Макулбу? Азыр дагы бир иш-чарабыз бар экен. Ошого бир баштап сиздерге бир акбатааны баштап берип, анан кийин иш-чарага кетейик дедик. Ана бу жерде биздин калыстык кылып берип аткан карекелерибиз, Аллах ыраазы болсун. Апсаны карекебиз, Толкун карекебизге Алла ыраазы болсун. Сиздерге калыстык деген бул өтө кыйын нерсе. Туура шакирттериңиздер бар. Бирок шакирттерге дагы тартпай, биз облустук казият катары сиздерди калыс кишилер деп алып келдик иншалла. Ошон үчүн баарына бирдей калыстыгыңыздарды көрсөтүп, акыретте дагы жүз жарык боло тургандай деңгээлдеги калыстыкты көрсөтүп, эң ылайыктууну тандап бересиздер деп сиздерге ишеним артабыз. Аллах Таалам сиздерге күч-кубат берсин, Кудайым жардам берсин, сиздерге омат берсин. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Allahumma ihdina ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ийгилик барыңыздарга, машалла, баракалла. Жыйынтыгга келебиз иншалла.